Судебная коллегия, руководствуясь статьями 347, 348 УПК Кыргызской Республики, приговорила. Приговор Ленинского районного суда город Бишкека 10 октября 2017 года в отношении Соляды Аиды Денишпековны оставить без изменения апелляционное представление государственного обвинителя Бусурманкулова, апелляционную жалобу адвоката Джакупекова оставить без удовлетворения. Приговор может быть обжалован в Верховный суд Кыргызской Республики в порядке надзора. Понятно, да? Также вынесено частное определение в отношении адвоката. Соттун өкүмү биринчи инстанциядагы соттун чечимин өзгөртүүсүз калтыруу, демек мени күнөөлүү деп табуу. Мына мен айтып атам, эми 3 айдан ашык ушу процесс болду. Демек эч кандай бизди укпаптыр, уккан адамдардай болуп жөн эле отуруштур да. А биздин канча жүйөлөрүбүз, канча далилдерди келтирип атканса аны эч укпаптыр. Демек башынан бул цирк болчу да, эч кандай далилдер кереги жок болчу, сотторго да кереги жок болчу, прокурорлорго да кереги жок болчу. А негизги максат ошо мандатты алуу эле болчу. Ошо мындан ары эми кандай мандатты да тапшырыш керек болуп атат, Мандатты соттун чечими күчүнө кирсе мандатты алышат, бирок мен айтып атам да, негизи мандат мага эмнеге керек эле? Мандат мага ушу кайрылып аткан адамдардын маселесин көтөрүүгө эле, мен жазып аткан мыйзамдарды парламент аркылуу өткөрүп, бир кичине болсо дагы бир пайда келтирейин деген эле ой болчу. Менде мандат мага бир өзгөнчө бир абал, өзүнчө бир статус бере тургандай бир инструмент катары кабыл албайм. Мен эч качан кабыл алган эмесмин анычы. А булар ойлоду окшойт, мандатты алсак, аябай ушундай бир Салянованын турмушунда маанилүү нерсени алды. Сөзсүз түрдө бул дагы бир жакшы инструмент болчу, элдин көйгөйүн жеткизип турганга. Бирок мандаты жок деле болгон аракетимди жумшай берем. Колумдан келишинче ошол эле жазып аткан жумуштарымды жасай бергенге аракет кылам. Чечим качан күчүнө кирип калат ошондо? Чечим күчүнө кирет. Жарыялангандан кирди деп койсок эле болот, жарыялангандан баштап.